достор, кандайсыздар? Жаңы сайтка кирип жатам. Бул сайтка мен 1000 сом салып алдым. Көрсөңүздөр болот. 1000 сом салып, анан эми сиздерге көрсөтүп жатам. Бул жерде кандай кылып иштейбиз. Бул сайт сом менен төлөткөн. Мынакей бул жерде бул кандай сайт, эмне жумуш кылат, ошол боюнча маалымат бар. Үстүндө кимдер турат, ошол боюнча дагы маалыматтар бар экен. Бирок деген жери бар. Риск бар достор. Рискке даяр болсоңуздар келиңиздер. Анан бул жакта кандай кылып иштейбиз? Бул жакта иштеш үчүн инвестиция кылып иштейбиз. Мисалы үчүн бизде 1000 сом салып, буну инвестицияга киргизсек болот. Мисалы үчүн бул жерде 700 сом салсак 30 күн иштеп берет экен. Азыр группасына кирип окусам, мисалы үчүн 300 сом салсаңыз, күнүнө 5 сомдон иштейт экенсиздер. Ошондо кандай болуп калат? Бардык ошол убакыттын ичинде 1825 сом иштейт экенсиздер. Андан кийин 500 сом салсаңыздар, күнүнө 20 сомдон иштеп, кешбек берилет экен, 50 сом. 7300 иштейт экенсиздер. Андан кийинки 365 күн иштеп берет экен достор, мынакей. Андан кийин 700 сом салсаңыздар, күнүнө 30, кешбек 70, ошондо 10950 сом иштейт экенсиздер. Андан кийин 1400 сом салсаңыздар, 70, анан 140 кешбек аласыздар экенсиздер да, 25550 сом иштейт экенсиздер. Андан кийин 4000 салсаңыздар, 215 күнүнө иштеп, 400 сом кешбек алып, 78475 сом иштейт экенсиздер. Ошоларды баардыгын карап чыксаңыздар болот. Мынакей мына жерде эң көп сумма 150 000 экен, күнүнө 11 000ден иштейт экенсиздер. Анан 4 миллион канча иштейт экенсиздер, короче, 365 күн, 1 жылдын ичиндечи. Буну мен ошол өзүмдүн группасынан окуп атам. Бул сайт жаңы эле ачылды. Азыр жанагысында чатында адамдар окутуп отурат, ошол жактан жооп алсаңыздар болот. Анан бул жерде карусел бар экен. Мен буну билбей эле басып жиберипмин. Эгерде 20 сом менен айлантат экенсиздер, сиздер дагы адашып басып албаңыздар. 10 сом түшүшү мүмкүн экен, же болбосо iPad, MacBook, iPhone 17 түшүшү мүмкүн экен. Мага 10 сом түштү, 20 сом салып 10 сом кайра түштү. Анан адам чакырып да иштесеңиздер болот. Мынакей бул жерди басып, анан көчүрүү деген жерди басып, өзүңүздөрдүн ссылкаңыздарды алып адам чакырсаңыздар болот. Мисалы үчүн биринчи линиядан 10%, экинчи линиядан 3%, үчүнчү линиядан 2% түшүп турат экен. Бул жерде дагы жазылып турат. Мисалы үчүн биринчи деңгээлдеги адамыңыз, мисалы мен адам чакырсам 500 сом салса 50 сом түшөт экен. Анан экинчи деңгээлдеги адамыңыз 500 сом салса 15 сом түшөт экен. Үчүнчү деңгээлдеги адамыңыз, үчүнчү линиядагы адамыңыз 500 сом салса 10 сом түшөт экен да, ушундай экен. Түшүндүрүп айтыптыр. Мынакей могу проценттерге карап түшөт экен. Эми бул жакка акча киргизүүдө кандай кылып киргизебиз? Депозит деген бөлүмдү басып, мисалы үчүн анан төлөм каналы деген жерди басып, мисалы үчүн канча сом киргизесиз? 1000 сом киргизсеңиз, төлөм каналы деген жерди бассаңыз, мисалы үчүн мынакей Optima банкка салат экенсиз, Адил А деп чыгат экен, номер картасы, анан кодду буну сөзсүз жазышыңыз керек экен. Анан бул жерге ошол чекти коюп, анан совершил оплату кылат экенсиз. 10 мүнөттүн ичинде салып бүтүш керек экен. Депозити минималдуу суммасы 500 сомдон өйдө салсаңыздар болот экен. Ошол жакта карап салып аласыздар. Анан бул жерде мисалы үчүн кардарлар тилүү админдер бар, экөөсү расмий топ, расмий канал бар экен. Ошол жакка да кирип маалымат алсаңыздар болот. Анан акча алууда бул жерди басып, анан атыңызды киргизесиз, картада кандай болсо, анан кайсы банкка чыгарасыз. Мисалы үчүн Optima банк, Н банк, Бакай банк, О банк, Компанион банк бар экен. Ошол картаңыздын кайсы бири болсо, ошону жазып, анан бул жерге картаңыздын номерин жазып, анан Расто деген жерди басып, акчаны чыгарып аласыздар. Ушундай. Бул сайт кимге кызык болсо, сайттын ссылкасы комментарийде, анан описанияда болот. Ошол жактан алсаңыздар болот. Кыргыз сом менен салынат экен, сом менен акча киргизсеңиздер болот экен. Бирок ошентсе дагы риск бар достор. Бул сайт канча иштейт билбейбиз. Рискке даяр болсоңуздар кириңиздер. Эч кимди мажбурлоо жок. Өзүңүздөргө карап көрүңүздөр. Канча иштейт бул сайт, мен дагы билбеймин. Ушундай достор. Барыңыздарга ийгилик, тынч болуңуздар.